Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен достор. 34-ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча саат 2:30. Достор, көңүл буруңуздар. Кезектеги автоунаа сатыкка коюлуп атат. Kia Optima 2019 жылкы 2 литровый автомат коробка, достор. Басы дагы 1 200 000 350 ортосу. Бизден алыстабай каналга подписаться болуп, коңгуроочон басып, комментарий жазыңыздар, достор. Баасы боюнча, машинанын состояниясы боюнча, машинелердин баалары кандай болуп атат? Ким канчага сатып атат? Бир сыйра комментарийге жазып коелу. Анан мен аягында мен өзүм машинамды канчага сатканымды айтам, достор. Кеттик анда. Мен да өзүм Optima'ны сатыкка койбодум беле. Ошону, достор. Кеттик. Так, ошо бизкиндей комплектация экен. Комплектация комфорт. Кеттик. Кузов боюнча машинанын цвети белый, молочный цвет, достор. Молочный. Так. Оң жак жагы боюнча көрүп турасыздар. Өзүнүн штатный титановый дискасында. Көрдүңүздөрбү? Мына жеринде бамперасында бир аз эмеси бар. Мындай царапинасы. Анан ушул арт жагынан удар болуптур. Удар болгондо бампер кирип калды дейт. Кайра өзүнүн эле чыгарып, ошондо багаж ачылып кеткен экен. Мына зазорун байкап атасыздарбы? Кийин мындай удар болгондо мындай так тийди дейт, багаж ачылып кетти дейт. Анан кайра өзүнүн эмесин чыгарып туруп, иш жагын аз-маз келтирип койдук дейт. Бамперди, багаждын крышкасыны покраска кылып койдук дейт. Муну өзүңүздөр келиңиздер, по факту машинени текшерип көрүңүздөр. Историяда жок экен бул нерсеси. Ошо на месте эле акча алып бүтүргөнбүз, страховкабыз жок эле дейт. Көрдүңүздөрбү? Так, дальше кеттик, достор. Сол жак жагы боюнча машина таза. Бир сыйра госпласаны жаңыртасыздар. Көрүп турасыздар, бир аз өңү өчүп башкача көрүнүп калган. Кышкы дөңгөлөктө сразу жайкыга которосуздар, достор. Эми силерге ички салон боюнча көрсөтөйлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Ички салону боюнча подсветкалар бар экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Оба. Так, ички салон боюнча, достор. Бул жерде полный электропакет. Блокировка, разблокировка, электрический зеркаль. Көрдүңүздөрбү? Опа. И бул жагында антибукс, корректор фар. Так, мультируль, круиз-контроль, мультимедиа, лепесток. Калган жагын көрүп турасыздар. Пробеги боюнча 227 006 километр. Эко режим бар экен, фаст бар. Так, двухзонный климат-контроль, достор. USB зарядка. Бул жерде подогрев руль, драйв, подогрев сиденья. Так, кошумча регистратор бар экен, достор. Задний вид камера бар экен? Жок, задний вид жок экен. Регистратор бар экен и круговой парктрониктери бар, достор. Салондун абалы боюнча, достор. Подлокотник ордунда, чехолдору жакшы болду. И өзүнүн штатный момундай чекесинди тосуп турган тегерек четін. Суулар аяк жакка качпайт, төгүлбөйт. Өзүнүн заводской полиги, достор. Подсветкасы дагы бар, достор. Так, арткы салону боюнча. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, арткы салону боюнча айта кетсек, достор. Арткы салону бар ордунда. Детский кресло бар. Детскийдин алдыга момундай сонун кылып тай жаш балдарга эме коюп коюптур. Телефон держатель. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун не? Өтө сонун. Жакшы. Так. Ал эми арткы салону боюнча, достор, салону боюнча меткалары бар, жогу. Так, могу жерге аз-маз шпаклевка кетиптир. Мына көрдүңүздөрбү? Аз-маз шпаклевка бар. Так. Багаж жагы. Могу бурчунда дагы аз-маз шпаклевка бар. Да, көрүнүп турат. Өзүңүздөр да келсеңиздер көрөсүздөр муну. Так, оң жак жагы боюнча, оң жак жагы таза. Меткасы ордунда. Мына бамперасы. Мен силерге наркы эмесине чейин көрсөтөйүнчү, казанга чейин көрсөтөйүн. Жанагы запаска турган. Бисмилlah.
мынакей могу сол жагынан көбүрөөк болуп тур. Көрдүңүздөрбү мунуну? Аз-маз ушул жери түздөлгөн. Так, аз-маз ошол жери түздөлгөн. Ушул сол жагынан көбүрөөк болгон экен да. Тарс тийди. Мына жери аз-маз шпаклевка кетти. Ал жагын түздөп, бампераны түздөп, багаж мындай жасалган эмес, зазору. Зазору аз-маз келбей калган. Багажды мындай эле покраска кылып койгон. Так, мына ушундай достор. Байкебиздин өзүнөн комментарий алайлы. Байке. Assalamu alaikum. Машина боюнча айтып бересиз да? Машина боюнча бул бир кол менен айдалган, эч кандай арендага берилген эмес. Бүт ордорду менен бүт баары обслуживание баардыгы убагында болот. Колодка замен болгон, майлар бүт замен болот. 8ден 10го чейин жеткирбейм. Дөңгөлөктөрү болсо ошо зимний. Летний баллону барбы? Жок, летний жок. Бирок ушун менен деле туугандар. До конца ушул жай айдап туруп, анан кышында жаңы дөңгөлөк сатып алсаңыздар болот. Бул летний качественный, пока Йокохаманын 2 жыл болгон да. Ошо дагы ошол срочно саттык, ошол Кыргызстанга жумуш чыгып калып, ошон үчүн кетип атабыз. Же болсо өзүбүз деле ошо 24кө чейин лицензия болчу. Анан иштеп биякта жүрө берсек дегенбиз. Анан ал жакта жумуш чыгып калганына байланыштуу срочно кетүүгө туура келди. Эмеси боюнча, документ боюнча айтыңыз. Документи боюнча лицензия аннулирован болот. Сразу переоформление менен. Переоформление, ооба. Купли-продаж жазып берем өзүм. Ошол. Но ДТП боюнча кыскача айтып коёюн. ДТП ошо кыскача болгон. Королевдон келатканда келип поворотко келип токтогондо артынан келип бирөө сүзгөн. Сүзгөндө ошо крышка асылып кеткен. Аябай деле бул чейип сүзгөн эмес. Буякта бүт родной. Могу фарлары даже сынган эмес. Мынакей фарлары оригинал. Оригинал. Мояк жагына сильный удар болгон. Ушул жака чейин бырыйган багаждын ичи, запаска турган жер. Анан өзүбүздүн кыргыз мастерлер чыгарып жазап, кайра ордуна келтиришкен. Ошол болгону буга бир 20 миңдин тегерегинде чаптаса эми сонун ордуна келет да, өзүнүн ордуна. Акчасын канча койдук эми? 1.300.000 деп атам. Автору Авитода дагы ошондой турат. Анан дагы сүйлөшөбүз, өзүбүздүн кыргыз балдар келсе. Нуркежиден келдим десе дагы түшөбүз. Түшөсүздөр, иншалла. Кошумча маалыматыңыз барбы? Кошумча маалымат ошол болгону. Машинанын состояниясы аябай жакшы, таза, өзүм бир кол менен айдагам. Так, достор, көрдүңүздөр. 1.300.000 аз-маз торг болот. Машинени келип көрүңүздөр по факту. 1.300.000 деле мындай ниже рыночный цена, достор. Плюс торговать этесиздер бул жерде ошо арт жагын аз-маз түшүп берет. Ошондо болсо деле. Так, мен силерге алды жагын көрсөтүп коеюн. Алды жагы абсолютно таза, достор. Вообще күлүш тийген эмес. Капоттун крышкаларына чейин, бүт мотордун защиткасыга чейин ордунда турат. Так, көрдүңүздөр. Бүт эмелери. Асты таза экен вообще эле. Мотору дагы 207 миң пробегке, достор. Өзүнүн нормасында иштеп турат. Эч кандай мотор калчылдап же башка лишний звук жок, достор. Көрдүңүздөр. 19 2-литровый автомат коробка, 1.300.000 плюс торг, достор. Пожалуйста, чала бересиздер. Только оформление менен. Мына ушундай, достор. Бүгүнкү видео ушун менен жыйынтыкталат. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта туруңуздар.